Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Урматтуу журналисттер, ошондой эле ушул пресса жагында иштеген адамдарга жана жалпы эмгекчилерге бир өзүмдүн оюмду айтып коюуну чечтим. Ал кумтөр маселеси. Эми кумтөр маселеси бир кезде эле айтышкан, ушул 5-6, 7 жылдар эле. Бул ушул чоң баягы казаттай боло турган эме болду го деп. Ана салыштыргандай эле болуп атат. Бул өзү ушул өзгөчө катуураак көтөрүлгөн мезгил дагы ушул азыркы мезгил менен 2005 жылдагы 2007 жылдарга 8 жылдарга чейинки учурда ушул окшошуп турат да. Себеби ошондо дагы ушул бүгүнкүдөй койгон маселелер коюлуп, аябай жакшы мындай талкууга айланып калган. Ошол кезде дагы ушул эл аралык арбитраждык сотко чейин баруу жөнүндө камдануулар жүргөн эле. Себеби элдин ошол суроосуна жооп берүүгө ошол жактан гана жооп издегенге аракет кылышкан учур болгон. Бирок негедир ал учурда ошол эл аралык арбитраж сотко дагы жана башка коюлуп аткан маселелер дагы чечилбей калган. Ал жерде ор койгон маселе жанагы Кыргызстан тарабындагы же болбосо кыргыз алтындын дойлесинде 66,3%, 17% ушул 33,3%ке же болбосо 30%ке айланып калганы өтө ор коюп калган мезгил болчу. Бул жерде Камека Corporation Center Gold'ко кирип, ошол эле жерде 2017 жылы Элдорадо деген чоң 2,2 миллиард ушул дүйнөлүк биржада ошол чуркаган өзүнүн активи бар компанияга да воплощение болгонго аракет жасаган мезгилдер болгон. Эми азыркы мезгилде бул элдин жалпы эле кыргызстандык болобу, ушул туура көз караштагы башка мамлекеттердеги бизнес чөйрөдө да көп кызыгуулук бар. Ошон үчүн эми буну ушул аягына чейин азыркы теп менен алып кетет деген ишеничтебиз. Мен ошо тоокенчи катары ошол өз оюм. Биз азыр мынау эч коркпостон бара берсек абдан туура болот деп ойлойбуз. Себеби экология маселеси дүйнөлүк масштабта да биринчи орунда турат. Дүйнөлүк ушул экологиялык катастрофага каршы күрөшүү ООНдун программасында жана башка бардык өлкөлөрдүн программасына кирет. Ошон үчүн бул биздин коюп аткан маселебиз актуалдуу деп эсептейм. Андан сырткары эми бул жерде баягы биринен чукулса экинчиси баштала берет деген иштер болот. Себеби бул жерде башка дагы өндүрүштүк, ошондой финансылык башка дагы көп ушул ачылбай келе жаткан сырлар бар. Алар ушул учурунда, ушул тергөө учурунда, ушул сотко чейинки ошол мезгилдер дагы ушул жанагы бизге адвокаттык кыла турган эл аралык компаниялар дагы ошол азыр үйрөнүп окуп аткандыгына байланыштуу ошолор дагы көп маселелерди алып чыгат деп ойлойбуз. Эми ал маселелерди биз билебиз. Бирок эми бул жерде арбитражга ушул 1-2 маселе менен чыгып атышат, но калганын ушул коштоп кетүүчү учурлар өтө көп. Эми мынау 2007 жылдары мен дагы бардым эле, ушу Кыргыз алтын иштеп туруп, ошондо ушул тоолордун абалын көрүп алып абдан чоң көңүл чөккөн учурлар болгон. Себеби ошо 4000 метр бийиктиктеги бийик асман тиреп турган тоо азыр тетрисинче ылдый карай, ошончолук деңгээлде болбосо да ылдый карай жердин өзөгүн карай кеткен тоого айланып калганы абдан катуу өкүндүрөт да. Бул эми бул бир кезде 1989 жылы ВПО Союз золото ушул кумтөрдү иштетебиз дегенде Борбордук комитет, Коммунисттик партиянын Борбордук комитети ушул Ысык көл өтө ушундай биосферасы таза, жакшы экологиялык жактан таза жер катары, ал жерге эгерде ушундай комбинат иштетсек, акыры кийин чоң зыяны келерин жалгыз Кыргызстанда эмес, Орто Азияда келерин аныктап тактап, анан ушу коммунисттик партия тыюу салган. Ошондон анан токтоп калган учур болгондо, болбосо Сайдын учурунда деле бул уникалдуу аябай чоң алтын кору бар жер экендиги белгилүү болгон. Бирок эми
кийин өз алдынча болуп калгандан бул эми ачылып, анын ысык көлдүн ушул биосферасына же болбосо Орто Азиялык ушул экологиясына өтө катуу тетири ушул таасир берерин билип билбей туруп ушул баштадык. Бирок эми азыр кеч эмес дегенге да болбойт, кечигип калдык. Бирок ошончо дагы азыр эми токтотпосо өтө чоң ушул иш болуп кетет Орто Азияда. Аны баарыбыз эле айтып атабыз, бүткүл жер айтып атат. Эми ал жерде мөңгүлөрдү азыр бир жактан бир жакка ооштуруп ташып аткандан кийин ал баары эле ошол жерде туруп калганда эле, которуп койсок эле туруп калбайт. Ал да ошондон өзүнүн баягы естественный деп коебуз, ошол өзүнүн процесси, кыймыл аракети жүрө берет. Ошон үчүн ушундайдан баягы эсиң барда этегиң жыйдейт. Азыркы президент ушул баш болгон биздин ушул демилге көтөргөн ушул маселелер эми токтолбош керек. Аны биздин эл журт эч кандай мындай бир ызы чууга, кандайдыр бир чагымчыл көп ар кандай варианттар айтылып атат. Ошолорго берилбестен туруктуулук менен ошол адистердин оозун, сөзүн карап, анан ошого жараша бир анализ жасап, ар бир өзүнчө бир жакшы азыр жүргүзүп аткан президенттин саясатын биз жакшы колдоого аракет кылышыбыз керек. Антпесек бунун дагы чекесине чыгарбай, анан баягы бөйрөктөн шыйрак чыгаргандын эч кандай пайдасын таппайбыз. Ошон үчүн эми менин дагы бир кайрылып кете турган жагым, бул жерде мына ошол бир кезде 2010-жылдагы нарындыктар көтөрүлүп чыкты эле, ушул нарын суусунда ушул таасири тийип атат деп. Эми ал түшүнүктүү болгондо, мына 2008-жылдары, андан кийин 12-жылдары ушул экологдор барып, ошол аягына чейин, анан ушул азыркы президент бул Жапаров ошол кезде комиссия менен барганда дагы ошол бүткүл Орто Азияга коркунуч келтирген дамбанын проектиси жок курулуп атканы далилденген. Жанагы калдыктарды ташып, анан ал бир жерге төккөндөн сырткары дагы, жана дамба деп коебузчу, болсо хвостовое хозяйство деп коебуз, ошолордун проектиси жок курулуп, аны болсо кийинчерээк ошол тийиштүү технологияда куруу жагында тапшырылган эле. Бирок мына азыр дагы билинип атат, кийин ушул экологиялык жанагы мындай мамлекеттик эмес, көз каранды эмес экологиялык ушул коомдук уюмдар, чет элдик ички өзүбүздүн дагы ушуга берген өзүнүн баягы заключение деп коебуз, аныктамалар бар. Ошол аныктамаларда ошол келтирилген дамбаны калыбына келтирүү, проекти менен куруп коюу жагы дагы ошол аткарылбай калган да. Бул өзү өтө тоотпостук. Эми бир жагынан карасак, мына кыргыз эли кичине мындай намыска келе турган учур, бир Канаданын бир компаниясы менен мамлекет күрөшүп атат. Аны мамлекет ошонун тиги мамлекеттин ичиндеги элибиз ушул ар кандай ойлор менен ушул саясатка алаксып атканыбызга ошол там беребиз да. Бул жерде көпчүлүк айтып атат, запас калбай калды деп. Бул өзү жалган маалымат. Эгерде могу кумтөрдүн запасын ушул 1997 жылдан баштап өндүрүлгөндөн бери жылына болбосо да 3 жылда, 4 жылда бирден эсепке берилген ушул хронологиясын карап көрсөк, ушул бүгүнкүгө чейин алардын берген маалыматтары ар кандай бири-бирине шайкеш келбейт. Кээ бир жерде 400 тоннаны иштетип койду дейт, кээ бир жерде 390 тонна алтынды алып койду дейт. 266 тонна алтын 2012-жылы ошол эме болор экен, мындай списание дейт да, ошондой чыгышталган экен. Ушундай ал кайра кийин болсо 300 тонна деп жүрөт. Ушунун баары таң атайын ошол кездеги учурунда иштеген чиновниктик ошо кызматтагылар менен келишип алган дейбизби, ошонун кесепетинен ушундай элдин түшүнбөстүгүн алып келген цифраларга толуп кеткен. Ошон үчүн эми ар бир азыр тиешеси бар ушул кумтөр маселесине адамдар сөзсүз жооп бериш керек. Анысын биз тууганыбыз болобу, куда сөөгүбүз болобу, же болбосо өң таанышыбыз болобу, ага карабай биз калп эле ушул социалдык ушул эме жактардан чыгып алып эле анан ары тартып бери тарта беребиз болбойт. Баары Кудай карап турат.
акыйкат болушубуз керек. Мамлекетти башкаруу бирден бир негизги ушул эмеси позициясы бул ушул адилеттүүлүк дейт. Адилеттүү болсо ошол жеп ичкен деп коебузбу азыр, аны сот кийин аныктайт. Ошол аралашып ушундай бир абдан жаман акыбалга алып келип койгон ушул мамлекеттик деңгээлге чыгып кеткен кумтөрдү маселесине катышкан кишилер сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Кичинекейби, чоңбу, өзүнүн кылган ошол кыймыл аракеттерине жараша деп ойлойм. Болду.